болгондо ушундай искусство менен иштесем деп ойлоп жүрчүмүн, ыйлап, кыйналып, бирок ошол күндөрдү эстегенде мен азыр аябай ыраазымын. Анбайда эң знаменитый саналышат да, аябай баары билет. Анан ошолор менен бир-эки жолу иштегенде Instagram сразу көбөйгөн. Эле стиле өзүм жазган, өзүм кол менен жазган самсы. Мына Айдайдын үйүнөн өзү жасаган, алыста Дубайда жүрсө деле колго жасаган самсыдан жөө табыз мына. Кыргызстанга салам, баары жакшы. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Кыргызстанга салам. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Укмуштай кооз болгон артыбыздагы имарат бул өзүңүздөр билгендей Дубай шаары. Бүгүн биз Дубайга келдик. Мекендештер долбоорун уландысы Дубайда болмокчу. Бүгүнкү биздин каарманыбыз. Биздин каарманыбыз Дубайдагы сулуулук индустриясында белгилүү визажист, эл аралык сертификатталган тренер, Айдай МВ инвестициялык компаниясынын негиздөөчүсү Айдай Исмаилова. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кош келиңиздер. Исмаилова Айдай Абылкасымовна Бишкектеги Гейдар Алиев атындагы номер 20 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. Курманжандатка Тоо ханышасы Тенгри кинотасмаларынын көркөм коюучусу, белгилүү сүрөтчү Абылкасым Исмаиловдун кызы. 4 бир тууган Аида, Айдана, Кубанычбек жана каарманыбыз Айдай. Апасы Сулайманова Асия кызматкер. Айдай Дубайдагы жеке көз карандысыз инвестициялык Айдай МУЭЙ виза компаниясынын негиздөөчүсү. Лямор сулуулук институтунун окутуучусу. Nike спорттук бренди франциялык инфлюенсер Набила менен кызматташат. Бош убактысында китеп окуп, өзгөчө жакшы көргөн китеби бул «Подсознание может все». Хоббисинин дагы бир түрү бул саякаттоо. Жаштыгына карабастан ал Иран, Шри-Ланка, Малайзия, Вьетнам, Сейшелы, Молдова, Индонезия, Украина, Франция, Италия жана башка 18 өлкөнү көрүп, дүйнө таанымын дагы кеңейткен. Албетте кичинекей кезимден бери эле аябай искусствого жакын болчумун. Атам кечинде кухняда сүрөт тарткандарын көрүп алып, кубанычта болуп, өзүм да чоңойгондо ушундай искусство менен иштесем деп ойлоп жүрчүмүн. Азыр бирок баары жакшы, ошол атам дагы аябай кубанычта мен ушундай сферада иштегеним. Ошол атаман келген баары. Айдайдын Дубайга келгенине 12 жылдын жүзү болгон. Бул аралыкта ал өзүн сулуулук жаатында таба алган. Ал эми Дубайга кантип жана эмне себептен келгенин каарманыбыз мындайча түшүндүрүп берди. 19 жашымда үй бүлөмө кичине жардам берем деп, финансово ошол университетимди чыштап, арабский центр набор кылып атат дегенде жабышып эле сразу келгем. Жарым жыл иштеп, ата-энеме жардам берип, жакшы эле ошентип өнүгүп кеттим. Уже 12 жыл болду буйруса, каалаган ниеттериме жеттим, ата-энеме бүгүнкү күнгө чейин жардам берем. Дубайда аябай көп клиенттерим башка ар кандай жактардан келишет. Местный биякта жашаган арабкаларым көбүнчө алардын үйүнө барып, аларды даярдап, краситетип, боёп, сулуулук берип дегендей. Ал менен дагы көп проекттерди кылам, рекламный съемкаларды, кино, всякий проект реклама ошол менен өнүгүп, анан көбүнчө дагы проекттерим мындай развлекательный центрлар бар. Клубтар, дискотекалар, ошондой жерлерде дагы танцовщицаларды боёп, проекттер аябай көп да. Кайсы жакка чакырса ошол жакка барам. Анткени иштеген постоянный жумушум жок. Фриланс катары кандай жумуш чыкса, ошол бүт жумуштарды алып иштей берем. Дубайга биринчи жолго келгендеги күндөрүңүз эсиңиздеби? Мүмкүн кыйналгандарсыз. Ошол
ошол күндөрдөн кандай элес калды сизде? Биринчи Дубайга келгенде 19 жашта болчумун, аябай жаш болчумун. Биринчи жумушум аябай татаал болчу. Элди билбейсиң, жерди билбейсиң дегендей. Ошон үчүн мурда көбүрөөк жолугушчук, диаспора болуп чогулуп, чогуу отуруп, азыр уже 12 жыл болгону менен Кыргызстандан досторум аябай аз. Анткени көп билгендери кетип калышкан, көп билгендерим башка жашоо менен жашап кетишкен, мындай айткандайчы. Анан азыр 5-6 жактай досторум бар Кыргызстандан, бирок аябай урматтуу досторум, жолугабыз дайыма туулган күн, мындай посиделка кылып чогуу. Жылда 1-2 жыл жолу аябай жакшы эле отуруп көрүшөбүз да. Алгач биринчи келген учурдагы кыйынчылыктарды жеңип, күчтүү айымдардын катарын толуктаган. Азыркы өзүнө ишенген Айдай ийгиликке жетүү үчүн кеңеш берип, өзү карманган эрежелери менен маалымат бөлүшүп өттү. Дубайга келип иштейм деген мекендештериме мен дайыма советим англис тилин үйрөнгүлө, анан эч нерседен коркпогула. Анткени кандай татаал нерселер башыңардан өтпөсө дагы силерди ошол татаал нерселер силерди ошол күчтүү киши кылат. Анан ошол күчтүү киши болгондон кийин силер башка өлкөдө иштеп өнүгүп кете аласыңар. Анан баргым келтат деп эле отура бербегиле, аракеттенгиле, аракет колуңарда эмне болсо ошонун баарын кылгыла. Ата-энеңерге жардам берген үчүн, ата-энеңер дагы жерди каратпай, ошол Кыргызстандан таппаган акчаны бияктан таба алам десеңер, ал все возможно, мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн коркпой, тилди жаттап келгиле. Дубайга келгенде билгеним, менин атым Айдай, мен Кыргызстандамын. Бирок аны карабай дагы келип алгам. Анткени биринчи Дубайга келем дегенде 3 ай мага беришкен Кыргызстандан даярдан деп. Ошол 3 айда мен аябай интенсивный английский курсуга барып, жакшы подружкам менен ошол англис тилди үйрөткөн. Анан бияка келгенде дагы языковой барьер деген болот. Ошол языковой барьерди өтүшүң керек. Уяласың, туура эмес сүйлөй алам, туура эмес айтып алам деп аябай ошондон тартынасың. Ошондон тартынбай, туура айтасыңбы, туура сүйлөйсүң, туура эмес сүйлөйсүңбү, ошонун баарын сүйлөш керек. Анан да биринчи жумушумда мен иштеген коллегаларым башка өлкөлөрдөн болчу, Индиядан, Филиппиндан. Алардын сүйлөгөнүн угуп алып, грамматика жок. Болгон эле шаштырып эле айтып атышат. Анан мен аларды угуп алып, анда мен да сүйлөй алат экенмин да деп, мен дагы грамматиканы унутуп, сүйлөгөн оюмда баарын сүйлөп, туура эмес сүйлөп, ошентип кагылып, кыйналып үйрөндүм. Жаңы кыргыздар келгенде жалаң кыргыздар менен аралашып жүрүшөт да, ал английскийге жардам бербейт. Ошон үчүн баарына совет айтканда мен айтам, бар башка өлкөдөн достап англисче сүйлө. Же, например, бир жака жашап калса, чогуу жашаган кишиси башка өлкөдө болсо, ал кишилер батыраак өнүгүп, батыраак үйрөнүп кетишет. Бирок кайра эле айткандай, ар бир кишинин өзүнүн аракетинен, кээ бирлер 1 жылдын ичинде сразу сүйлөп, языковой барьерди сразу кетиришет, а башка кишилерге 2-3 жыл, 4 жыл. Бир кызды билем, канча 5 жыл болду, дагы эле языковой барьерди өтө албай атат да, уялат, туура эмес айтып алам дейт. Ошон үчүн эчтекеден уялбай, болгон оюңду айтып үйрөнүш керек да, аракеттен. Ошентип Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай жээгинде жайгашкан өзгөчө кооз, жасалма арал Пальма Жумейрадагы бизден маек соңуна чыгып, кийинки каарманыбыз жашаган Дубайдын батыш бөлүгүндөгү Аль-Жадаф аймагына бет алдык. Бул 3 бөлмөлүү батирде каарманыбыздын сиңдиси менен айым күнүм аттуу мышыктар тозуп алды. Бул Велис байгеси. Күнүм деп коем. Ананда Айым күнүм. Айым күнүм. Ух ты. Айдай жанакы Айдай МВ инвестициялык компаниянын негиздөөчүсүз. Аны үчүн сиздер лицензия аласыздар, туурабы? Ал лицензияны алыш Дубайда канчалык оорчулук жаратат?
Өзүңө виза ачкан малда эки выбор болот. Негизи же фриланс компаниянын любой компаниянын астына фриланс виза аласың, же өзүңө компания ачасың. Ошол выборга келгенде мен өзүмө компания ачам деп инвестор болуп өзүмө виза ачып алгам. Ошол кыйынчылыктары акчасын эле кымбатыраак кичине өзүңө, бирок жакшы да, өзүңө баш болуп, өзүң кандай иштейин келсе ушундай иштетесиң. Негизи Дубайда ушундай виза ачкан компаниялар көп эле. Так компания өзүнүн сервисине акча алышат, анткени өздөрү баарын жасап беришет. Бирок азыр уже акылдуураак болуп калдым. Эмкиде өзүмө виза ачам десем, ошол фриланс, мисалы мен Ажман фриланс менен ачкам. Эмкиде мен өзүм эле Ажман фриланс департаментке барып эле өзүм эле ачып алам да, компания катары эмес. Ошол анан смелость керек. Анткени примерно 5 же 7 миң доллардай төлөйсүң наличкой. Сөзсүз керектүү шартпы? Бул сиздин жумушуңузга бул сөзсүз керек. Мен жумушума негизи 2-3 миң доллар төлөп эле бир тааныштардын компаниясына эле мен силерде иштейин деп официально ошондой виза алышым ала алмакмын. Бирок официально болуп мындай жакшы чоң проекттер менен иштейин келсе, өзүң лицензияң албетте болуш керек. Ошол мен ошол лицензия менен виза ачып бергиле дегенде инвестиционный эле болот, ошондой акча болот. Анан жыл сайын лицензияңды обновлять этип турушуң керек дешкен. Ага дагы көп акча кетет, бирок анын баары жабылат да, анан кайрачы. Анткени уже лицензияң бар болсо, веб-сайтың бар болсо, уже составившаяся компания болсо, да, уже мындай жакшы проекттер заказ болушат. Айдайдын негизги кардарлары бул жергиликтүү араб аялдары. Алардын кызмат акысы $300 өлчөмүнүн тегерегинде. Андан сырткары үйрөнүүгө кызыккандар дагы көп кайрылышат дейт Каарман. Өзүмдүн клиенттерим бар, кел мени үйрөтүп кет, боенгонду билбейм, үйрөт дегендер. Аларды в домашних условиях эле боенгонду үйрөтөм, бирок сертификат берген менен ал үчүн өзүңдүн мындай помещенияң болуш керек, өзүңдүн мындай студия же бьюти академия болуш керек. Мисалы мен MAC, Gucci, Estee Lauder деген брендтер менен иштегем. Ал жерде иштегенде в первую очередь аябай жакшы опыт аласың. Анан база клиентов ушактан набор кылып аласың. Анткени мен MAC брендти тыштап өзүм менен кеткенде көбүнчө клиенттерим каяктасың, биз сага келебиз, каяктасың, сен мага кел деп ушинтип мындай оңойрок болот да. Сразу мынтип фриланс болуп кеткен, өзүң иштеген аябай татаал, анткени дата база жок, клиентура базаң жок, продукцияң жок. Ритейлдерде иштесең, албетте брендтер аябай көп продукцияны обеспечивать этип беришет. Because one girl gonna come. Yeah, she's there. Oksana is there. No, not Oksana, another, my girl. Okay. Okay, let me see. Nice to see you. Здрасте. Как ваши дела? Отлично. Рада видеть. На другую. Супер. Хорошо. Пошлите делать красоту. Погнали. Сулуулук индустриясы өтө тездик менен өнүгүп жаткан тармак. Имидждик студиялар, косметологиялык, эстетикалык борборлор замандын талабына айланган. Ал эми заманбап термин визажист макияж колдонуу менен образ жаратуучу адис. Визажист-стилист кардардын гардеробу, бетинин өзгөчөлүктөрүнө ылайыктуу күнүмдүк макияжды табууга жардам берип, аны туура колдонууга үйрөтөт.
Искусствонун бул түрүн жакшы өздөштүрүп, социалдык тармакта Айдай Өмбей аттуу ник менен Дубайда белгилүү болгон кыргыздын кызы Айдай Исмаилова. Кыргызстанга салам, баары жакшы. Дайым, сизге чоң рахмат. Ушул биздин мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн биз сизге жумушуңузга ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, аман туруңуз. Анан биздин өнүктүш компаниянын атынан Авангард Стиль мындай кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Сизге чоң рахмат, ошо бүт жамаатыңарга, сиздин дагы иштериңизге ийгилик, көп проекттер да келип турула, Дубайга келсеңер конокко, коноктотом дагы. Чоң рахмат. Рахмат.